Пайгамбарыбыз жаңы пайгамбар болуп келгенде Меккелик арабтар пайгамбарыбызга ишенбейт болчу. Пайгамбарыбыздын алып келген дааватына ишенбейт эле. Алардын ишенбеген нерсесин негизги принциптеринен бири, ишенбеген маселелердин бири адам өлгөндөн кийин кайра тирилбейт дейт эле да. Адам өлгөндөн кийин болду, бул дүйнөдө жашайбыз, заман өтүш менен бүтөт. Кандай болду жашайбыз, кабырга кирдикпи, бүт. Жердин түбүнө киребиз, ошо менен адам эч качан тирилбейт, жашоо жок, кыйын бүттү, акыры жок деген сөздү айтышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллах таала ошол нерсе менен жиберди. Эй адамдар, бул дүйнөдө каалагандай жаша, бирок эртең анын жообу бере турган күнү бар дейт да. Бүгүн каалаган нерсеңди же, эртең жообу бере турган нерсеси бар. Бүгүн каалаган нерсеңди кийип ич, эртең анын сурала турган убактысы бар дейт. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн биринде Убай ибн Халаф деген бир киши келип колунда мындай үкөлөнгөн, чирип калган сөөктү көтөрүп келет да пайгамбарыбызга. Көтөрүп келип, сөөктү пайгамбардын астына алып келип, эй Мухаммад, ушул чирип калган нерседен Аллах эртең мени же адамдарды тирилтет деп айтып атасың сен деген да. Деп туруп колундагы сөөктү кээ бир риwayаттар кетти, укалап майдалап салат да. Ушундай болуп адам эртең өлгөндөн кийин чирип майдаланып кетсе, Аллах кайра ошолорду ошол майдаланып жок болуп кеткен жеринен тирилтет дейсиң эй Мухаммад деген да. Пайгамбарыбыз наам ооба дейт. Аллах сени эртең тирилтет. Жөн эле тирилтип койбостон кайра тозокко сени дагы киргизет деди да. Ал деген демек ошол киши ошол ыймансыздыктын үстүндө өтөт деген белги болчу да. Демек урматтуу мусулман туугандар, пайгамбар келгенде адамдардын ишенбеген эң чоң маселелердин бири ошол болчу. Адам өлгөндөн кийин болду, жашоо жок дейт эле, тирилбейт дейт эле да. Алар пайгамбардын чынчыл экендигине, аманатка бекем экендигине, пайгамбардын жакшы адам мыкты экендигин таңган эмес. Алар билген пайгамбарыбыз жакшы адам экендигин. Алар ишенген, себеби пайгамбарыбыз жашынан баштап чоңоюп ошол жерде ошол коомдо өскөн киши болчу да. Ошол коомдун көз астында чоңойгон адам, ошолордун астында жашаган адам болчу пайгамбарыбыз. Ошон үчүн алар пайгамбарыбыздын айткан сөздөрүн жалган чыгарган эмес. Дүйнөгө байланыштуу нерсени жалган чыгарган эмес да. Бирок динге байланыштуу, пайгамбармын дегенде, ахиретке байланыштуу болгон маселеге келгенде пайгамбарга текебеленип ишенишпей коюшкан болчу. Урматтуу мусулман туугандар, бир эле пайгамбарыбыз эмес, буга чейинки пайгамбарыбыздан алдыңкы пайгамбарлар бардыгы коомун эртең өлгөндөн кийин кайра тирилесиңер, эсеп күн бар деп чакырып ошол нерсени үндөп даават кылып келген да. Нух пайгамбар, андан кийинки пайгамбар, бардык пайгамбарлар ушул нерсеге чакырган. Себеби Аллах пайгамбарлардын бардыгын бир нерсе менен даават кылганга жиберген болду. Бардыгынын максаты бир болду. Жалгыз Аллага чакыруу, кайра эртең тирилгенден кийин Аллах тастан сурак бере турган күн бар деп эскертет. Урматтуу мусулман туугандар, бизге чейин мусулмандарга чейинки коомдордун китептеринде дагы христиан болсун, жөөт болсун, алар пайгамбарлар ошол нерсеге чакырып, эртең Аллах тастан жооп бере турган күн келет дегенди билет эле да. Пайгамбарыбыз Мединага көчүп келди. Мединага келгенде пайгамбарыбыз биринчи Мединага келгенге чейин Меккеде кээ бир мусулмандарга баягы зулумдук күчөп, кысым күчөгөндө пайгамбарыбыз Хабаша, Эфиопияга көчкү деп уруксат берген да. Анан мусулмандардын бир топ мусулмандар Эфиопияга эмне болгон? Аргасыздыктан динин сакташ үчүн көчүшкө туура келген. Ошол жерге барганда жүрүп кийин пайгамбарыбыз Мединага келгенден кийин баягы адамдар, пайгамбар Мединага көчүп келиптир. Пайгамбарга амандык келиптир, тынчтык келиптир, динди кармайдана турган, динди коргой турган жерге келиптир деп алар дагы Мединага келишкен, Эфиопияда. Анан пайгамбарыбыз ошолор менен отуруп айтат. Ошо Хабашада жүргөн маалыңарда, Эфиопияда жүргөн маалыңарда бир көргөн аябай таң калыштуу нерселерден бирин айтып калчы, кандай нерселерди ошол жерден байкадыңар деген да. Сахабалар, я Расулулла, биз ошол жерде күндөрдүн биринде отурсак дейт. Бир улайган эне башында суузу толгон кувшинин көтөрүп алып жолдо барат эле дейт. Анан жолдун жээгинде бир жаш балдар отурат эле, ошол жердин жашаган жаш балдарынан. Жаштар бир канча отуруп, бая эне кувшинин көтөрүп басып баратса, отурган жаштардын ичинен бирөө чыга калды да артынан барып билдирбестен бая эненин эки далдын ортосун ушундай кылып түртүрдү деген да. Түртүргөндө бая эненин башындагы бая эне отура калды. Отура калып башында кувшини түшө калып, суузу да төгүлдү, кувшин да сынып кетти деген. Ошондо бая эне, улгайган эне тура калып туруп, ордунан бая балага "Я Кудар" дейт да. "Эй, жүзү кара. Эй, кыянатчы. Адамдын артынан келип бычак сайган адам" дейт. Себеби астынан келгенде эне өзүнө жараша коргонот болчу да. Бирок билдирбестен артынан келип түртүп жиберди да. Эртең жараткан өзүн тагын коюп, алдыңкы жана кийинки келе турган адамдардын баардыгын топтоп,
адамдын ооз эмес дене мүчөсү колу буту сүйлөгөн күнү көрөбүз экөөбүздүн абалыбыз дейт да баягы. Ал деген урматтуу мусулман туугандар, ал мусулман эне эмес болчу да. Баягы балдар да мусулмандар эмес болчу. Демек бизге чейинки эле коомдордо мусулман эместер деле эртең кыяматта кайра тирилүү деген нерсе бар болчу да. Андыктан урматтуу мусулман туугандар, биз да ошол нерсеге ишенебиз. Ошол нерсеге ишениш биздин милдеттердин бири. Кайсы бир адам бар, намаз окуйт, келим айтат, зикир кылат, Куран окуйт, ажы кылат, умра кылат. Болгон байлыгын дүйнөгө садака кылып чачат, таратат. Элге журтка кызмат кылат, бирок эртең ахиретте кайра тирилүү жок деген болсо. Ошонун баардыгы жөн эле күкүм күй болуп жокко чыгып кетет да. Андыктан урматтуу мусулман туугандар, эртең кыямат деген нерсе бар иншалла. Кыяматта адамдар кайра тирилет, кайрадан эсеп кысап болот.